чындыкты билсин. Асылбек Жээнбеков эркиндикке чыкты. Бишкек шаарына караштуу 1-Май райондук соту жогорку кеңешинин депутаты Асылбек Жээнбеков табактан бошотту. Судья Нурдин Ибраимов УКМКнын тергөөчүлөрүнүн өтүнүчүн канааттандырды. Жээнбеков кумтурдуу коррупцияга аралашкан деп шектелип УКМКнын абагына камалган. Башкы прокуратура аны жазык жоопкерчилигине тартуу үчүн жогорку кеңештен макулдук сураган. Бирок 8-декабрда парламент аны кол тийбестиктен ажыратуудан баш тарткан. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Ыйман Нуру парламентке адашып эле өтүп калды. Албетте кайсы бир деңгээлде шайлоонун таза өткөнү бааланууда. Мурда кааламан жарыштардай кантип болсун. Ошентсе да айрым түшүнбөстүктөр айтылып, талкууланып бүтө элек. Мисалы, Ыйман Нуру партиясынын Султанбай Айжигитов талапкер катары Баткенден иштеп, негизинен добуштарды атпашы менен Тоң районунан алганы кандай? Сервер адашканбы же шайлоочулар партиянын тизмесин белгилөөдө ката кетиришкенби? Ушул жагынан саясий элитада күлкү келерлик сөздөр козуп кетти. Негизи эле Ыйман Нуру кантип парламентке өттү, электораты жокко эсе, каражаттары чектелүү, бирок 5% босогодон секирик жазашту. Күмөн саналар арбын. Лидери Нуржигит Кадырбеков канчалык тили менен буудай куруса да ийгилик жылмайган эмес. Же ата мекен Азаттык сыяктуу коркунучтуу партиялар өткүчү элпек балдардын чалдарын жогорку кеңешке келүүсү үчүн жашыл жарык күйдүбү? Диний идеологиянын көкүрөктөрүнө катып жүрүшкөн ыйманчылар акыры мамлекетибизге кара көлөкөсүн түшүрүшпөйбү? Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Депутат президенттен Алмазбек Атамбаевдин ишин кайра кароону суранды. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат Ирина Карамошкина президент Садыр Жапаровго 2009-жылдын 7-8 августунда Кой Таш айылында болгон окуялар жана мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевге козголгон кылмыш иштерин кароону суранды. Ал 2009-жылы Кой Таш окуясынан кийин кесиптештери экс-депутаттын жана анын Асель Кондурованын кол тийбестигин алып салууга уруксат беришкенин эске салды. 46 чакырылыштын депутаттары мыйзам кимдир бирөөлөргө керек болуп турганда артка карай колдонууларын ачык айтышкан экен. Мен Садыр Жапаровго, Алмазбек Атамбаевга жана Кой Таш окуясына байланыштуу кылмыш иштерин кароо боюнча жаңы тергөө тобун жана комиссия түзүүгө буйрук берүү өтүнүч менен кайрылам. Камчыбек Ташиев экөөбүз кесиптеш болуп, силер да мыйзамдуулуктун сакчылыгында турдуңар. Сиз өлкө жетекчилиги адептүүлүктүн жана адилеттүүлүктүн үлгүсү болуш керек экенин түшүнүшүңүз керек, деди Ирина Карамошкина. Эске сала кетсек, жогорку кеңеш эл депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду кол тийбестиктен ажыратуудан баш тартып, депутаттык комиссиянын чечимин колдогон. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Эмилбек Каптагаев депутаттар тууралуу шашылыш билдирүү таратты. Бул тууралуу саясатчы Эмилбек Каптагаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Эмилбек Каптагаев депутаттар тууралуу шашылыш билдирүү өтө маанилүү маселе болду. Депутаттар жайыттарды арендага конкурс аркылуу берүү жөнүндө мыйзам долбоорун карап жатышыптыр. Токтоткула, бизде чоң согуш чыкса жайыт үчүн чыгат. Азыр ээн жаткан жайыт жок, бардык жерде мал батпай калды. Айыл жанындагы жайыттар менен интенсивдүү пайдаланууда орто жайыттар толук деградация болуп бара жатат. Кийинки кездеги жайыт комитеттеринин бул маселеде жасап жаткан иштери алгылуктуу, бирок да жетишсиз. Аны күчөтүү керек, кайра колго чаппай. Жайыт комитеттери аркылуу жаңы тартипке келе жаткан нерсени бузбагыла. Жайыт пайдалануу тартибин ошол жергиликтүү жамааттар өздөрү чечкени абдан туура. Жайытты конкурс менен ким акчаны көп төлөйт деп бере баштоо чоң чатактын башы болот. Коррупция башталат, акчалуу байлар алып кайра суб арендага берип карапайым элдин канын соро башташат. Ал эми бирин экин малы барлар такыр жайыты жок калышышат. Алар арендага жайыт ала алышпайт. Жайыт жалпы элге тандык болуусу зарыл деп билдирген Каптагаев. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Жанар Акаев, сен акмак депутат болдуң. Шайлоого чейин эл менен жолугушкан убактарда мен парламентке өтүп алсам Атамбаевдин эркиндиги үчүн күрөшөм деп элге ачык айтышың керек эле. Шайлоого чейин чача, шайлоодон кийин башкача болуп калганың бул сенин элди алдаган акмакчылыгың. Арабаң ылайдан өттү да эми эмне деп дөрүсөң боло берет. Ошондойбу, баягы ок башка жериң эмес, мээңе тийсе керек. Атамбаев саясий өчү алуу үчүн түрмөдө жатат десең, ошол нерсеге башың жетпесе, бок чегени парламентке депутат болуп олтурасыңбы? Атамбаев эркиндикке чыга турган болсо, бул бийликтин асмандагы рейтингги талп этип жерге түшөт. Андай эле болсо, бул бийликте Атамбаевдин айырмасы жок болуп калат. Текебаев экөөңө да ушул нерсе керек. Эл Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдин жүзү үрүп кетсин дейсиңер. Бооруң ооруса жаныңа кирип жат. Ансыз деле анын 2 жылдан бери 2 кишилик камераны өзү ээлеп жатат деп Шаамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Жаңы депутаттарга кабинетиңерди бербегиле, Касымалиева эскертүү берди. Төраганын милдетин аткарып жаткан вице-спикер Аида Касымалиева кабинеттин жаңы келчү депутаттарга берип жаткан кесиптештерине эскертүү берди. Ал иш бөлмөлөрдү кийинки чакырылыш өзү комиссия түзүү менен бөлүштүрөрүн билдирди. Урматтуу депутаттар, кийинки чакырылыштын депутаттары менен сүйлөшүп алып, иш бөлмөңүздөрдү бербеңиздер. Себеби аны жаңы комиссия чакырылышы атайын комиссия түзүү өздөрү чечиш керек. Ошондуктан өз ара сүйлөшүү аркылуу ачкычыңарды бербеңиздер. Сураныш сиздерден деп кайрылды Касымалиева. Ал эми азыркы
чакырылыштагы кызматтык турак жай жана кабинеттерин бөлүштүрүү боюнча атайын комиссиянын мүчөсү депутат Сайдулла Нышанов алдын ала ээлеп алгандар чыгарылып калышы мүмкүн экенин айтты. Жаңы чакырылыш келгенден кийин ар бир фракция мүчөлөрүнүн комиссия түзүлөт. Депутаттын алган добушуна статусуна жараша кабинеттер бөлүштүрүлөт. Спикер, вице-спикер, фракция лидерлерине көп добуш алган фракция мүчөлөрүнө чоңураак бөлмөлөр берилет. Азыр кимдер бирөө кабинетин ээлеп алса, комиссияны чыгарып кое алат, деди Нышанов. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Оразайым Нарматова бул парламенттин бетине көбү жабат. 7-чи чакырылышка татыктуу талапкерлер да шайланып өтүп келишти. Алар парламенттин басымдуу бөлүгүн түзмөкчү, бирок алардын арасында бул чакырылышта кашмалтай атка кондура тургандар да жок эмес. Алардын бири Оразайым Нарматова. Анда кеп башынан болсун. 2017-жылы бул кыз Мекенчил партиясын колдойм деп алардын иш-чараларына калбай эрчишип эле жүрчү. Биз билгенден бир жерде окуучу деле эмес, дайындуу иштеген иши да жок болчу. Митинг акцияларда жүрчү, анан кээде Москвага кеттим деп бир топко көрүнбөй калчу. Угушубузча Москвада да дайындуу иши жок, уккандагы эмес. Кызык кайсы каражатка жашап жүрдү экен. Эми минтип шайлоодо бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен 900 добуш алып парламентке келатат. Билими жок, мамлекеттик кызматта иштеген эмес, кандайдыр бир партияга эмгеги сиңген эмес. Мына келаткан чакырылыштын жүзүнө көбү жапчылардын бири. Кантип ушул кыз эл өкүлү болот? Теги мыйзам деген эмне экенин түшүнөбү? Же боло береби буларга? Ошол эле мезгилде шайлоодо 10 000 ашык добуш алган чарбалык долбоорлор бар. Тажрыйбалуу кишилер өтпөй калды. Кайда баратабыз дейт Бурганак Толкунов. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Алтынбек Сулайманов бийликти күч менен тартып алабы? Өз чөйрөсүндө Алтынбек Сулайманов көпүрүлө баштаптыр. Алинс партиясына команда топтоп саналуу мандат менен парламентке өтүп алышканына сыймыктанышып, саясатта акчалуу амалдуу адамдар жол табышат да. Бул саам 6К бийлик кумарына кыйлазгырылып, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевден коркпой турганын, тар чөйрөдө божурап жүргөнү кандай? Кийинки жолу бийликке келерин болжол ким билет? Пенде баласы маңдайга жазып койгондон качып кутулбайт эмеспи? Балким бирок президенттик шайлоого чейин дагы 5 жыл бар да. А эмнеге Алтынбек Сулайманов эртелеп эле мынууда же бийликти күчкө салып тартып алабы? Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Жабыркагандар бар. Бишкекте эртең менен 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бүгүн 10 декабрда Бишкек шаарында 7-апрель көчөсүнөн 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматына байланышкан уста маалыматты тактады. Болжол менен саат 9:10 чамасында Аалы Токонбаев жана 7-апрель көчөлөрүнүн кесилишинен Lexus, BMW жана Toyota Estima үлгүлөрүндө унаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Кырсыктан жабыркагандар бар. Азыркы учурда жол кырсыгы катталган жерде милициянын кайгыл кызматкерлери иш алып барууда деп билдиришти кайгыл кызматынан. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарылайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Эл чындыкты билсин.